Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз кайрымдуулук жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Коногубуз болсо кайрымдуулук чөйрөсүнө өтө эрте аралашкан Ак ниет кайрымдуулук клубунун жетектөөчүсү жана негиздөөчүсү, биздин Манас университетибиздин кыргызча англисче синхрондук котормо бөлүмүнүн 3-курсунун студенти Майрамбек уулу Тынчтык мырза болмокчу. Андыктан маегибизге көңүл буруп коюңуздар. Саламатсызбы Тынчтык мырза? Жаштар мамлекетибиздин келечеги эмеспи, бирок азыркы жаштар болсо убактысын түнкү клубтарда же болбосо компьютердик клубтарда өткөзүүнү каалашат. Жаштарды кайрымдуулук чөйрөсүнө кантип тарта алабыз жана сиз кайрымдуулук чөйрөсүнө кантип келип калдыңыз эле? Бул нерсе мектеп кезинде эле болгон. Мектеп кезинде биз досторубуз менен ушундай эле чогуу жүрүп, чогуу иштерди жасачыбыз. Бул кайрымдуулуктан сырткары газета чыгарып ушундай нерселер. Анан бир күн эле келгиле ушул биздеги ымыркайлардын үйү бар. Кичинекей ымыркайлардын үйүндө барып көрүп келели деп эле ой чыккан. Анан ошол жака барып келдик. Барып келгенден кийин ошол нерсе кадимкидей жүрөккө тийди да, ошол жердеги ымыркайлар, кичинекей балдар бардыгы деп. Анан мен Манас университетине тапшыргандан баштап эле даярдоо курсунан биз Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген үмүт балдар үйүнө барып келгенбиз. Ошол жактагы балдардын абалы, ошол жактагы болгон сезимдерден кийин анан ушундай Ак ниет деп кайрымдуулук клубун ачалы, ушундай кайрымдуулук чөйрөсүндө иш алып барышыбыз керек экен деген ойлор болуп, анан ошол чөйрөгө аралашып калганбыз. Негизинен бул нерсени сезип көрүш керек да. Анан биз азыркы учурда ошол нерсенин үстүнөн иштеп атабыз. Жаштарга ошол нерсени көрсөткөнгө ар кандай проекттерди бүт бардыгын ишке ашырып атабыз буюрса. Сиз жетектеген Ак ниет кайрымдуулук клубу тууралуу айта кетсеңиз, кандай иш-чаралардын үстүндө иштеп жатасыздар жана алдыда кандай дагы пландар бар? Ак ниет кайрымдуулук фонду азыркы учурда 4 проекттин үстүндө иштейт. Эң негизги жана биринчи проектси болуп, бул балам балалуулугунда билерсиң деген проект. Бул проекттин негизги максаты азыркы учурдагы карылар үйүндөгү карылардын санын азайтуу. Экинчи проект бул билим менен бөлүш проектси. Азыркы учурда албетте көп адам биздин Манас университетинде айрыкча студенттердин көбү эле билимдүү. Бирок азыр ошол эле учурда билимге муктаж дагы адамдар бар. Айта кетсек, муктаж үй-бүлөдөгү кишилер, ошол эле балдар үйүндөгү балдар 18 жаштан өткөндөн кийин жөн эле көчөдө калып жатышат да. Ошол эле муктаж үй-бүлөдөгү балдар дагы чоң жогорку окуу жайларга өтө албай, базарда иштеп калган учурлары болуп атат. Ошолорго биз бул билим менен бөлүш проектиси менен жогорку окуу жайларга өткөнгө жардамда көмөк көрсөтмөкчүбүз. Андан сырткары 3-чү проект болуп, бул Баарыбыз бирдейбиз проектси. Баарыбыз бирдейбиз проектинин негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу. Азыркы учурда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар коомдон бир топ эле алыстап калды. Өздөрүнүн мектеби бар, өздөрүнүн бөлмөсү бар дегендей. Башка айтканда белгилүү бир гана аймакта гана жүрүшөт да. Дени сак балдар менен эч кандай бир иштерди алып барышпайт. Бул Баарыбыз бирдейбиз проектинин жардамы менен биз ошол дени сак адамдар менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды бирдей деңгээлге алып келүүдө. Жана Өчпөс үмүт проектиси, Өчпөс үмүт проектисинин негизги максаты азыркы учурда онкологиялык ооруканадагы кичинекей бөбөктөрүбүз жана балдарга ошол жардам көрсөтүү. Азыр болуп жаткан "Мен сага белегим" акциясы дагы Өчпөс үмүт проектисинин негизинде түзүлдү. Бул акцияда 3 этапта болот. Биринчиден кан тапшыруу, өзүңөр билгендей эле онкологиялык оору менен ооруган балдар канга муктаж болушат. Жана экинчи кан тапшыра албаган адамдар, ар кандай гепатит оорусу менен ооруган же 50 кг салмакка жетпеген адамдар кан тапшыра албайт да. Ошол адамдар ар кандай белектерди жасап берсе болот. Эң жөнөкөй калемден баштап ар кандай белектерге чейин жасап берсе болот да. Анан белек жасаганга убактым жок деген адамдарга биз азыр мобилдик терминалдарынын жардамы менен счет ачып койгонбуз. Ошол счетко дагы каалаган суммасын салып жардам берсе болот. Көптөгөн проекттердин үстүндө иштеп жатыптырсыздар. Мына ошол проекттерди ишке ашырган ыктыярчылар жөнүндө айта кетсеңиз.
Кайсыл чөйрөдө эмгектенишет, канча жашта? Көбүнчө азыркы учурда иштегендер дагы бар. Булар ак ниеттин негизги түзүүчүлөрү, алар азыр университетте бүтүп иштеп атышат. Алар дагы өзүнүн жардам ыктыярчы катары жардам беришет жана көбүнчө биздеги Манастагы студенттер. Манастагы студенттер 4 проектте тең, ар бир проектте 20дан ашык ыктыярчылар бар. Жана ошол ыктыярчылар ошо проекттерди ишке ашырып жатышат да. Жана улуттук компьютерлик гимназия менен дагы биз биргелешип иштерди алып жүрөбүз. Ал жактан дагы окуучулар ыктыярчы катары катышат. Азыркы учурда интернет бул аябай чоң күч жана интернетте ар кандай жардам сураган публикациялар чыгып атат. Мына ошолордун кайсынысы чын сурап жатышат жана кайсынысы калп эле экенин кантип билсек болот? Сөз түрдө биз ак ниет кайрымдуулук клубу түзүлгөндөн баштап эле көп адамдар жардам сурап келишет. Бул нерсенин бизде атайын система түзүлгөн. Документтерин текшеребиз, ошол ооруканадан справкаларын текшеребиз. Ошол справкаларды текшерип келгенде эле бардыгы билинип калат да. Ким жалган айтып аткандыгын, ким чындыгында жардамга муктаж экендигин. Кайрымдуулук чөйрөсүнө келгенден тарта сиздин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Албетте бул чөйрөгө аралашкандан баштап эле жашоом кадимкидей өзгөрөт. Мисалга алсак, ошол эле карылар үйүндөгү адамдарга барганда, алардын ар бирөөсүнүн өзгөчө бир окуясы бар да. Кандай болуп келип калган ошол жака. Ошол окуянын бирөөсүн эле уккандан кийин ата-энесине катуу сүйлөбөй калат да балачы. Андан кийин ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барганда, алар менен сүйлөшүп, ушундай акцияларда катышкандан кийин анча-мынча жашообузда кыйынчылыктар болот да эми. Бир экзаменден, сынактан өтпөй калабы, ушундай нерселерге же мындай оорчулуктар болуп атса, аларга өтө деле көңүл бурбай каласың да, себеби дегенде өзүң дени сак экендигиңе сүйүнүп, андан кийин дагы да болсо аракетиңди кыла бересиң. Сөз түрдө эми бул нерселерге аралашылгандан кийин муну сөз менен берүү кыйын. Бирок кадимкидей жашооң